Мен кичинекей кезимдеги ар бир кетирген каталарымды карап көрсөм, ошол каталар мага жардам бериптир. Аябай көп каталарды кетирипмин. Менимче бардыгы эле билсе керек. Мага жумушка орношуу аябай кыйынга турган. 30дан ашык аракеттеримде майнап чыккан эмес. Ар биринде менден баш тартышты. Керек болсо шанс да беришкен жок. KFC'ге 23 адамды ишке кабыл алышты. Бирок бир гана мени алышкан жок. 6 адам полицияга ишке кирүүгө аракет кылдык. 5-өөн алды. Бирок мени кабыл алышкан жок. Бөлөм экөөбүз биздин шаардагы 4 жылдыздуу мейманкананын жөнөкөй эле кызматчылык ордуна иштейли деп бардык. Укмуштай узун кезекте 2 саат турганбыз. Бөлөм ишке алды, мени алышкан жок. Апам мени карап туруп, дейт. Бирок мен бул келечекке аябай жакшы даярдык экендигин билгем. Ошентип мен 30 жашка чейин жолдуу болгонум жок. Ооба, адамдар мындайга моюн сунушат, бирок мен анткеним жок. Менде дагы бир мүмкүнчүлүк бар дечүмүн. Анан мен окутуучу болдум. Университетти бүтүрүп 6 жыл бою жогорку окуу жайда окутуучу болуп иштедим. 5-жылы студенттер мени эң мыкты окутуучу деп тандашты. Студенттер мектептен эмне үйрөнгөндүгүмдү гана айтып берчүмүн. Ошондой эле өзүмдүн 10 жылдагы жеңишим менен жеңилүүлөрүмдөн алган тажрыйбаларымды айтчумун. Мен алардын баарына ушуларды үйрөттүм. Мына ушундан кийин Alibaba компаниясын түзүү ою келди. Байып кетем деп ойлогон эмесмин. Ийгиликке жетишем деген да кыялыма келбептир. 18 жыл бою аны менен иштеп калам деген да оюмда болгон эмес. Бирок бизге ийгилик жылмайды. Негизи биз эмне кылышыбыз керек? Бир гана нерсе, билимиңди, айрыкча кетирген кемчиликтериңди башкалар менен бөлүшүү керек. Мен ушинтип ойлойм. Анан урматтуу достор, бир нерсени эсиңерден чыгарбагыла. Эгер ийгиликтүү инсан болууну каалайсыңарбы, башкалардын кетирген кемчиликтеринен үйрөнгүлө.